Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз иши мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Лейликти аткезчилик жолу менен дары-дармек ташыган делип, коңшу мамлекеттин жараны кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Лейлик райондук ички иштер башкармалыгынын экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызматы менен кылмыш иликтөө бөлүмчөсүнүн ыкчам кызматкерлери алдын ала акча маалыматтардын негизинде дары-дармектерди мыйзамсыз ташыган жаранды аныктап кармашкан. Тажикстандын 51 жаштагы жаран менен Лейлик районунун 37 жаштагы тургуну өз ара акча табуу максатында алдын ала сүйлөшүп алышып, эч кандай документи жок мыйзамсыз дары-дармектерди Тажикстандан Кыргызстанга киргизишкен. Коңшу мамлекеттин жараны Лейлик районунун Жаң жер айыл аймагынын Борбордук айылында унаага салып жатканда кармалган. Ага карата экономикалык контрабанда менен мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү боюнча кылмыш иши козголуп, убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Жогорудагы фактылар боюнча топтолгон материал каралыштуулугу боюнча УКМКга жөнөтүлдү. Булак Селепкежи. Кремль АКШ Кыргыз Республикасына санкция салышы мүмкүн деген маалыматка комментарий берди. Кыргызстан Россиянын жакын өнөктөшү, мамлекеттердин мамилеси жакшы. РФ аны мындан ары дагы өнөктүрүү ниетинде. Бул тууралуу РФ президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков журналисттерге билдиргенин РИА Новости жазды. Шаршемби күнү Вашингтон Пост Ак үй Кыргызстанды Россияга санкция салынган товарларды ташып кирүүсүн токтотууга мажбурлаш үчүн экономикалык чараларды даярдап жатканын жазды. Басылма кеп кандай чаралар тууралуу болуп жатканын тактаган эмес. Маалыматта мындай кадамга америкалык жана европалык дипломаттардын Бишкекке айлап жасаган сапарларынын майнапсыз болушу таасирин тийгизгендиги белгиленген. Кыргызстан биздин жакын өнөктөш жана союздаш. Мындан тышкары бизди алдыңкы интеграциялык процесстер дагы бириктирип турат, деди Песков. Ал ошондой эле Кыргызстан бул интеграциядан өзүнө чоң пайда көрүп жатканын, процесстин мындан аркы өнүгүүсүндө биздин өлкө бенефициар экенин айтты. Биз Кыргызстан менен болгон эки тараптуу мамилелерди мындан ары дагы өнүктүрүү ниетиндебиз. Биз бул мамилелерди жана бирдиктүү интеграциянын бардык форматтарын баалайбыз, деди ал. Булак Спутник Кежи. Камчыек Ташиев ноокат жолу бүтпөсө 1 сентябрда транспорт министри иштен кетээрин айтты. Ноокат жолу 1 сентябрда бүтүшү керек. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыек Ташиев билдирди. Ноокат жолу 31 августка чейин бүтүшү керек. 1 ай 12 күн калды. Эгер бүтпөй калса, 1 сентябрда арыз жазасыз. Экөөбүз сүйлөшкөнбүз, деди Ташиев транспорт министри Тилек Текебаевка. Эске салсак, президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Ноокат авто жолундагы жолдун курулушун УКМК төрагасы Камчыек Ташиев жеке көзөмөлүнө алган. Садыр Жапаров быйыл жазда капиталдык оңдоону баштап, күзгө бүтүрүүгө тапшырма берген. Булак Селепкежи. Кыргызстан куралданууга 2,5 жылда 125 миллиард сом коротту. Кыргызстан куралданууга 2,5 жылда 125 миллиард сом коротконун министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыек Ташиев өкмөттүн жыйынында билдирди. Анын айтымына караганда 2021 жылы бул багытка 32 миллиард сом, 2022 жылы 53 миллиард, ал эми быйылкы жылдын 6 айында 40 миллиард сом жумшалган. Бул өтө масштабтуу жаңылоо. 2005-2020 жылдары 3-5 миллиард берилген, деди Ташиев. Ал пилотсуз учуучу байрактар, Аксуңгур, Акынжы техникалары, зениттик ракеталык печора системасы жана тигучактар алынганын эске салды. Буларга каражат мамлекеттик бюджеттен берилгенин кошумчалады. Буга чейин президент Садыр Жапаров Кыргызстан Борбор Азияда азырынча аналогы болбогон курал жарактын жаңы түрлөрүн сатып алганын айткан эле. Булак Спутник Кежи. Садыр Жапаров Медина шаарында Мухаммед пайгамбардын мечитине барды. Президент Садыр Жапаров бүгүн 20 июлда Сауд Аравия падышалыгына болгон жумушчу сапарынын алкагында Мединадагы Машид Ан Набавиге барды.
Мамлекет башчысы Машид ан-Набавиде намаз окугандан кийин ага Мухаммед пайгамбардын сөөгү коюлган жерге кирүүгө жол ачышты. Жапаров кыргыз элинин бакубат жашоосун жана өлкөнүн гүлдөп өнүгүшүн тилеп дуба кылды деп айтылат маалыматта. Ал Машид ан-Набави Сауд Аравиянын Медина шаарындагы эң чоң мечити жана Меккедеги ыйык мечиттен кийинки эле исламдын экинчи ыйык жери, дүйнөдөгү экинчи ири мечит жана пайгамбардын сөөгү коюлган жери болуп саналат. Булак Серепкежи.